فاحتسبوهن ضرارا لتعتدوا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. Spark автоунаасынын ээси Жумалидинов Укаша 13 жаштамыз. Жусуп баласагын дин агартуу борборунда Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган республикалык Куран жарышынын жеңүүчүлөрүн күтүп алуу аземи өткөрүлдү. Жалал Абад облусунун Манас шаарында белгилүү аалым маркум Чубак Ажы Жалилов устазыбыздын жаркын элесине арналган республикалык деңгээлде уюштурулган Куран жарышынын жеңүүчүлөрүн атай кетсек, 30 парадан 5-орунду алган Иллатипов Абдулжаббар карекени чакырабыз. Машалла. Карекебизге сыйлык катары атайын умра сапарына сертификат жана медаль берилди. Белегиңиз кут болсун. Андан кийинки жеңүүчүбүз 20 парадан 2-орунду алган Шерматов Равшан кары. Равшан карыга сыйлык катары 100 000 сом. Кошумча үй эмеректери жана да костюм шым, ошондой эле медаль, алкыш баракчалар менен сыйланды. Аллах Таала белегиңизди кут кылсын, көз тийбесин. Эми азыркы кезекте Устаз Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган Куран жарышта эң алгылыктуу орунга жетишип, 10 парадан 1-орунду багындырган Жамалидинов Укаша карекебизди алдыга чакырабыз. Машалла, машалла. Бул карекебизге баш байге катары мына өзүңүздөр көрүп тургандай Chevrolet Spark үлгүсүндөгү автоунасы тапшырылды. Дагы кошумча үй эмеректери, костюм шым, ошондой эле медаль, алкыш баракчалар менен сыйланды. Баракелде. Андан кийинки окуучубуз республикалык деңгээлдеги Куран жарышта 30 парадан 1-орунду алган Абдыкадыров Дауд карыбызды чакырабыз. Баракелде, баракелде, машалла. Мындай гана ийгиликти Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Дауд карыга баш байге катары мына өзүңүздөр көрүп тургандай оң тарапта ак түстө Toyota Venza үлгүсүндөгү автоунасы тапшырылды. Дагы кошумча үй эмеректери, костюм шым, ошондой эле медаль, алкыш баракчалар менен сыйланды. Куттуктайбыз. Алган орунуңуз мабрук болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир улуу хадиси бар. Инна мин ижлалиллахи таала. Аллах Тааланы урматтагандай болуп эсептелесиң. Ижлалу хамилил Кур'ан дейт. Кур'ан жаттаган адамды урматтоо. Бул карекелерибизге ошол бул деңгээлге жетиш үчүн ый дуа менет кылган устазыбыздын дагы белектери бар, атайын арнаган. Аны азыр устазыбыз иншалла белектерин тапшырып койсо. Белектерди тааныштыра кетсек, негизинен наркыбызда эң эле чоң белектерден болуп эсептелген бул аргымак белегин тартуулоо. Машалла, атайын устазыбыз мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай алгылыктуу орундарга ээ болгон эки окуучубузга 1-орунду ээлеген. Пайгамбарыбыздын улуулорунун ысымы менен аталган Мирвах жана Муртажил аттуу аргымактар тартуулоодо. Болгондо да бул аттардын өзгөчөлүгү өзүңүздөр көрүп тургандай ак боз ат болуп жатат. Негизинен мындай аргымактарды даражалуу жерин коргоп, элин баккан, динге кызмат кылган баатырлар минген экен. Негизинен эле ак боз түс бул ак ниеттүүлүктү, тазалыкты туюнтат. Мына ошондой устазыбыз ак ниеттүүлүк менен өздөрүнүн шакирттерине эң кымбат аргымакты белекке тартуулоодо, машалла. Эң эле алгач ошол 30 парадан 1-орунду алган Абдыкадыров Дауд деген карекебизди чакырып алабыз. Келиңиз, устаздын колунан белегиңизди алыңыз. Машалла. Машалла. Устазым эң алгач бардык жеңүүчүлөргө ак калпак кийгизди. Алтын башың араман болсун жана ала тоодой, асказодой бийик болла деген максатта. Жана колуна камчыны карматты. Мына буга чейинки көчөдө ушул курактуу балдар башка бир нерселер менен алек болуп жүрсө, бул жигиттер напсини тарбиялап ушундай ийгиликтерге болгон болсо, мындан кийин дагы напси шайтанды камчылап дагы бийик даражаларга ээ болор эле деген максатта, машалла. Машалла. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтип, Кыргыздын эр азамат жигиттериндей жел менен кошо жарышып жүрөрүңүзгө тилектешпиз. Андан кийинки аргымакты ошол 10 парадан 1-орунга ээ болгон Жамалидинов Укаша карекени чакырабыз. Келиңиз. Укаша карекебизге мына устазыбыздын белегин Кара Балта шаарынын мэри Исаков Алмазбек агабыз тапшырып атат. Баракелде. Машалла. Машалла, машалла. Менет чоң болсо, сыйлык да чоң болот экен. Андан кийинки карекелер 20 парадан 2-орунду ээлеген Шерматов Равшан карыны чакырабыз. Келиңиз, машалла. Машалла. Сиздерге дагы ак калпак жана бир кутучан ичиндеги өтө кымбат сырдуу белек. Машалла.
Андан кийинки 30 парадан 5-орунду ээлеген Иллатипов Абдужаппар карке келип коюңуз. Аллах Таала ушул белеңиздерди кут кылсын, дагы да албан ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу мекендештер, ардактуу устаттар, урматтуу жаштар. Бүгүн биз үчүн өзгөчө сыймыктуу кабар менен бөлүшүп жаткан учурубуз. Жалал Абад облусунун Манас шаарында өткөн Куран окуу боюнча республикалык деңгээлде сынакта Кара Балта шаарыбыздагы медресенин окуучулары алдыңкы орунду багындырып, шаарыбыздын намысын татыктуу коргоп келишти. Бул жеңиш, бул жөн гана байге эмес, бул руханий байлыктын, терең ишенимдин, тынымсыз эмгектин жана тарбиянын жыйынтыгы. Куранды көркөм жана так окуу бул жүрөктүн тазалыгы, акылдын тереңдиги жана тартиптин бийик үлгүсү талап кылган улуу өнөр. Биздин жаштарыбыз дал ушундай сапаттарды көрсөтүп, эл алдында чоң сый урматка ээ болуп, Кара Балта шаары үчүн чоң сыймык. Өзгөчө ыраазычылык медресе устаттарына жана ата-энелерге сиздердин эмгегиңиздер келечек муундун пайдабалы. Балдарыбызга туура багыт берип, ыйман, адеп жана билим менен тарбиялап жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу жаштар, силердин ийгилигиңер бул башталышы гана. Мындан ары дагы билим алып, руханий жактан өсүп, коомго пайдалуу инсан болуп калыптанышыңарга ишенем. Силер биздин үмүтүбүз, келечегибиз. Кара Балта шаары ар дайым жаштарыбыздын билим алуусуна, тарбиясына жана өнүгүшүнө колдоо көрсөтүүнү уланта берет. Жеңишиңиздер кут болсун, жаңы ийгиликтер, бийик максаттар коштоп жүрсүн. Ажеке, сизге дагы Алла разы болсун, терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сизге да чоң рахмат, машалла, баракелде. Жука кийимдер менен үшүп тоңуп сажда кылып, биз үчүн, ушу мамлекетибиз үчүн, эл үчүн, үммөт үчүн ыйлаган күндөрүңүздү биз көз алдыбызда элестетип турабыз. Канча душмандардан таяк жедиңиз, канча көз жашыңыз чайнамаста калды. Сизге Аллах Таалам өмүрүңүзгө, рызкыңызга, ден соолугуңузга Аллах Таалам береке берсин. Биз сизден эки дүйнө разыбыз. Ушунча адамдар хидayet таап, түз жол, туура жолду таап келип атат. Азыр ушунча бала, караңыз, ушунча бала азыр каякта жүрөт эле, канчасы мигрант болуп, канчасы түрмөдө, канчасы ар кай жерде жүрөт эле. Ушунча адамдарды туура жолго салганга себепкер болуп турасыз, өмүрүңүзгө береке берсин. Ушул ийгилик кут болсун, бул жалпы элибиздин ийгилиги, жалпы ушул үммөттүн ийгилиги. Мындан ары дагы ушу Аллах Таалам насип кылсын, кыргыз элин, мамлекетибизди бүт ааламга үлгү кылган мамлекеттерден кылсын. Ааламга хидayet таркаткан үммөттөрдөн бололу. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Берегиңиздер кут болсун. Акыркы сөз кезегин мына ушул Жусуп Баласагын дин агартуу борборунун негиздөөчүсү сүйүктүү Абдурахим Шейх устазга тапшырабыз. Анткени билесиздер, жакшы сөз бар, аргымакты аргымак кылган бул анын ээси дейт. Эмесе устаз, мына шакирттериңиз бир да болсо дагы ушундай бир жылдап кылган курбанчылыктарыңыздардын берекети менен мөмөсүн берип олтурушат. Дагы да мындан ары кандай менеттерди кылыш керек, ошол туурасында өзүңүздүн алтындан кымбат насааттарыңызды айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim amma ba'd. Fa'udu billahi mineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Sadakallahul azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men ta'allama'l Kur'an ve 'allamahu ev kema kâle aleyhi salatu vesselam. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadırlı konuklar, süyüktü, ben karikelerim. Ahirette emni olsa dünyada oşan elesi var, belgisi var. Adam dünyada meynet kılıp, hareket kılıp, bir iyiliklerge jetip, bana Allah'a şükür, kıyılıklarga jetip atat baldarımız. Eğer insan ömrünün ağına içen uşunday hareket kılıp geçse, bir gelet, bir gün gelet, sıyılıkların hakikisi bulat. Hazır pendelerinin kolundan eğer de sıylık alsa bir gün kele süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolda 5'te sıylık alağız. Allah Rabbul İzzet Teala'nın bizge sıylıkları yığarlar. Şunun için Allah'ın çoğun rahmatı, bu Allah'ın kitabına meylet kılış, Allah'ın sözünü okuyanlar, süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan arаңarda en jakşınar Kur'an'ı öğrenip, cana öğretkenler dep.
Ошого иншалла бул эми жакшылыктын башаты бул. Ошондон биргеликте мындан кийин иншалла дагы мээнет кылып, дагы бышыктап, 10 кырааттардын окуп туруп Кудай мурса маанисин түшүрүп, бүткүл ааламга жеткирип, мамлекетибизди ушундай жакшы жактан таанытуу үчүн тынымсыз мээнет кылышыбыз керек. Чыныгы сыйлыктар иншалла биз менен силерге дүйнөнүн сыйлыктары бир күн келет, бүтүп калат. Ал эми Аллах Таала ким динге мээнет кылса, амал кылса, Куранга таратса, ömrünün ayağına çeyin жақшылыққа себеп болса, Allah tarafından tükönбөй турган сыйлык берилет. Эң чоң сыйлык Куранга мээнет кылгандарга берилет иншалла бейиште. Ошого бардыгыбыз мындан кийин ниет кылайлы. Карыкен балдарыбыз дагы калгандар да иншалла үлгү алып, эми өлүгүнгө чейин иншалла мээнет кылабыз, дагы Куранды жакшылап окуйбуз, амал кылабыз, бүткүл ааламга таратабыз. Эң чоң максатыбыз Алланы разы кылып бейиште сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи колунан сыйлык алабыз иншалла. Аллах Таала сыйлыгыңарды кут кылсын иншалла. Бардыгыбызды Аллах Таала өлгөнгө чейин истикамат менен Алла өзү сүйгөн, разы болгон амалдар менен Алла барыбызга алек кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Каарыбыздарга азыр аябай толкундалып, өзгөчө ниеттерди алышса керек. Анткени сурады биздердин экөөбүз бар досторубуздар. Чоңсат этсеңиздер иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, эң биринчи мен өзүмдүн жана ата-энем атынан сизге терең ыраазычылык билдирем. Анткени ушул Манас шаарында өткөн республикалык Куран жарышта алдыңкы орунга ээ болуп, ушул аябай кубанып турамын. Эң эле биринчи Алланын жардамы менен болду буну баары. Андан кийин ушул устазыбыздын курбанчылыгы менен болуп жатат. Анан мен иншалла ушул деңгээлге канаттанып калбастан дагы көбүрөөк мээнет кылып, көбүрөөк курбанчылык кылып, ушул келечекте дагы ийгиликтерге жетишип, ушул сиздердин курбанчылыгын актайм иншалла. Анан өткөн күнү ушул Абдырахим шейх устазыбыз өзүнүн унасын ушул биз болуп жаткан курулуштарга бергенин көрүп, мен да ниет кылган болчумун да. Иншалла мүмкүнчүлүк берсе ушундай бир динге чоң салым кошсом депчи. Алла мүмкүнчүлүк берип, ошол ниетим орундалып, ошол Куран жарышына катышып, Аллах Таала ушул унаны насип кылды. Азыр учурда ушул бизде курулуш болуп жатат, спортком менен түшүп жатат, жалпы элдерге, окуучуларгачы. Мен иншалла ушул Аллах берген байгенне ошол курулушка арнадым. Жана ушул кошкон салымыңызды Аллах Таала кабыл кылып, ата-энеме, чоң ата, чоң энеме, жалпы туугандарыма, тайнеме Аллах Таала собсуздугун тийгизсин. Жана ошондой эле мен ушул шейх устазыбызга аябай эле ыраазымын. Себеби улар мага эң биринчи дүйнөнү эмес, балким акырет койгонду үйрөттү. Аллах ыраазы болсун сизден. Бухгалтерияга келип кабыл алып коюңуздар. Машалла, дүйнөнүн дагы акыреттин дагы утуучусу болду. Машалла, өтө чоң максат. Машалла, Машалла. Машалла. Бул карыбыз бизде сүйлөйт элек деп азыр кайра бетет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устазга ыраазычылык билдирем. Ушу мен дагы иншалла Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дагы тапшырдым. Машалла, машалла. Кыргызда бекерден айтпайт экен да, аганы көрүп Инесет Давыт агасы белек кылды эле, бул дагы машалла ниет кылып өзүнүн унасын окуу жайга, курулушка белек кылды. Келип кабыл алып коюңуз машалла. Бухгалтерияга келип кабыл алып коюңуздар. Өзүнө окшош тыккан машина экен мында машалла. Машалла. Ошентип жыйын устаздын ак батасы менен жүрөктү жылыткан, руханий жактан байыткан маанай менен аяктады. Амин. Бисмиллах, валхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Аллахумма салли ала Мухаммади ва ала али Мухаммад. Алиф лам мим. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Ва анатил вужуху лил хайюл кайюм. Мейрунду боркер Аллахым бүткүл аламдарды жоктон бар кылып, жаратып, жашатып, башкарып, рызкы берип турган затсың. Ата-энебизден дагы сансыз мейрунду боркерсиң. Аллахым ушул ийгиликтерибизди кабыл кыл я архамар рахимин. Ушул балдарыбыздын Алла мындан кийин да көптөгөн ийгиликке жетишке Аллах Таала мүмкүнчүлүк бергениң, бүт жакшылыктын эшигин ачып берген Аллахым. Мамлекетибизди ушундай жакшы жагынан бүткүл ааламга таанытканга Алла мүмкүнчүлүк берген я архамар рахимин. Аллахым бардыгыбыздан, окуткан балдарыбыздан, ата-энелерден, бардык эл жерибизден Аллах Таала сен разы болгонуң. Аллахым ушул окулуп аткан Курандардын берекети менен мамлекетибизге мындан да көп рахматың жаадыргының, берекетиң жаадыргын Аллах субханаху ва таала, ийгилигиң жаадыргының, бакыт талайың берген я архамар рахимин. Ушул Курандардын берекети менен бүт элибизди сактай я архамар рахимин. Мамлекет башчыбызды сактагын я архамар рахимин. Элибизге, жерибизге, динибизге кылып аткан эбегейсиз кызматтарын Алла кабыл кылгын я архамар рахимин. Бүт мешит медреселерди сактагын я архамар рахимин. Бүткүл элибизге токчулук берген, молчулук берген Аллахым. Керек кезинде Алла Таала берекелүү жамгырлардан берген я архамар рахимин.
Elibizge de Allah ıntımaqçılık berip, bütkül alamga Allah Teala ülgü ola turgan ellerden kılgın Allah'ım. Şu mamleketimizge her taraftan Allah salımızды koşup, жақшылыққа sebep bolup, bardı жақшылықтың жарчысы kılgının, jamançılıkka japkıç kılıp koyun ya Rahman Rahimin. Şu okutup atkan baldarımızda bardına sen razı bolup Allah'ım. Bundan kiyinde dağı dünyada da köp iyilikке jetirip, ahirette en negizgisi ahirette Allah Teala büyük derecelerge Allah Teala jeşişke mümkünçülük bergen. Şulardan bereketimen ata-ellerinde Allah Teala büyük dereceler jetkergen. Büt elibizge Allah Teala özün rahim kılgının. Allahümme emne Resulullah sağanda bergenin. Ve sallallahu ala nabiyyil kerim. Ve ala alihi ve sahbihi ve ummatihi ajma'in. Amin. 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 Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Kur'an жарышын жеңүүчүлөрүн күтүп алуу аземиев дагы соңуна келип чыгып калды. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мына өзгөчө түрдө дагы Жалал Абад облусу Манас шаарында атайын карлар үчүн белгилүү болгон устазыбыз Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган республикалык деңгээлде Куран жарыштын уюштуруучусу Дамир байкебизге жана анын досторуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мына өлкөбүздөгү жаштардын Куранга болгон талаптарын ойготуп, Куранга болгон дагы кызыгууларын арттырган жана ушундай белектерди берип, алардын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулаган байкелерибизден Аллахым ыраазы болсун. Бул дүйнөдө карларга кандай сүйүнүчтөр тартуулаган болсоңуздар, Кудай Таалам силерге дагы акыретте ошондой сүйүнүчтүү күндөрдү насип кылган болсун. Барыңыздарга чоң рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly atalar, окуучулар. Иншалла Куран чогулушунда отурабыз. Аллах Таалам бул китепти улуу кылган баарыбыз билебиз. Китабун анзалнаху илейка литухриджан нас. Курани Каримдин Аллах Таалам максатын баяндап жатат. Китепти түшүрдүк сага адамдарды караңгылык, түрлүү жамандыктардан жарыктыкка чыгаруу үчүн дейт. Ошондуктан бул Куран инсандын жан дүйнөсүнө берек алып келе турган, жарык алып келе турган китеп. Мына өткөндө баарыбызга маалым болгондой жарыш болуп өткөн Куран жарышы. Ошол жерде Аллахтын жардамы менен, машалла, андан кийин устаздардын менети, окуучуларыбыз алдыңкы орундарга, ийгиликтерге жетишип келди. Машалла, байгелер менен келишти, ол жолу келишти десек болот. Анан келип бизде болуп жаткан курулуштарга, окуу жайына тапшырабыз деп келишти эле. Анан бул маселе ошол агайлардын кеңешмесине коюлду. Ана агайлар кеңешип, устаздар чечишти. Биз ата-энелерине тапшыралы деп. Байгелерди биздин агай келиңиз, аталарына тапшырып коюңуздар. Келиңиздер гана. Кийинкиси Раушан кары. Раушан кары. Раушан кары дагы ийгиликтерге жеттир. Байге келиңиз. Андан кийинкиси Укаша кары. Кичинекей кары кебиз. Атасы келе алыптыр, байкеси келиптир гана. Агайдан алып коюңуздар. Абдужапар кары. Абдужапар кары. Атасы келип коюңуз. Иншалла, мына окуучуларыбыз жакшы ниеттерин кылышып тапшырышты. Булар ниеттерин уктап алышты. Ниеттерин аракет кылып дагы алдыга жылыңыздар иншалла. Биз устаздар болсо дагы курбанчылыктар, менеттерди күчөйтүп кыла берели. Аллах Таалам баарыбызга ошол Куран кызматына кабыл кылган болсун. Эмес агай бир дуа кылып коюңуз. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таалам өзүң ушу кыска жашоодо өзүңдү ыраазы кылып өткөнгө жардам бер. Аллах субхана таала баарыбызды өзүнүн өкмү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен толук жашаганга жардам бер. Алхамдулиллахи раббил аламин.